Bu açılmak için Nazan'ın altı öyle ya. Nasıl işlem oldu? Кара Балтадагы темир жол өтмөгүндө жеңил машина менен поезд кагышты. Жол кырсык түндө болжол менен саат 3:00 болгон. Audi автокөлүгүн 37 жаштагы жергиликтүү тургун айдап бара жатканын айтышты. Милициянын маалыматында рулдагы киши шлагбаум жабылып турганына карабастан айдап өтүүгө аракет кылган. Audi Бишкекти көздөй бараткан тепловоз менен кагышып, анын кесепетинен жаракат алган айдоочу менен жанындагы жүргүнчү ооруканага жаткырылган. Тиешелүү экспертиза дайындалып, иликтөө иштери башталган. Маалымат Плак, Спутник, Кыргызстан. Парижде алтын медаль уткан Элдос Семетов менен Диора Келдиорова канча доллар алат? Франциянын Париж шаарында 33-чү Олимпиада оюндары уланып жатат. Оюндардын алгачкы күндөрүндө коңшу Казакстан менен Өзбекстандын дзюдочулары өлкө тарыхын жаратышты. Казакстандык дзюдочу Элдос Семетов 60 кг салмак менен 31 жашта 2016-жылы Рио-де-Жанейродагы Олимпиада оюндарында күмүш медаль утса, 2020-жылы Токиодо коло медаль тааныган, ал Парижде алтын медаль утту. Казакстандын мыйзамына ылайык Олимпиаданын чемпиону $250,000, күмүш медалдын ээси $150,000. Коло медаль уткан спортчу $75,000 акчалай сыйлык менен сыйланат. Өзбекстандын дзюдочу кызы Диора Келдиоровага 52 кг салмак менен 26 жашта 28-июнда алтын медаль утту. Ал мындай жеңиши менен Өзбекстандан Олимпиаданын чемпиону аталган алгачкы спортчу кыз болуп калды. Өзбекстан Париж Олимпиадасынан алтын медаль уткан спортчуларына $200,000, күмүш медаль ээлерине $100,000, коло медалдардын ээлерине $50,000 сыйакы берүүнү убадалаган. 26-июлда башталган Олимпиада оюндары 11-августка чейин уланат. Парижге Кыргызстандан жолдомо алган 16 спортчу жөнөп кетти. Азырынча Кыргызстандын спортчулары медаль тагына элек. Маалымат Плак, Баракелде. Ала Тоо аянтында 100 метрлик флагшток орнотулууда. Бул болжол менен 33 кабаттуу үйгө барабар. Түтүктүн бөлүктөрүн бийик кран менен коюп жатышат. Борбордогу Туу эгемендик күнүнө карата орнотулуп бүтөөрү айтылган. Маалымат Плак, Спутник, Кыргызстан. Улуттук банк аччауш күмүш коллекциялык тыйынды 1-августтан тарта жүгүртүүгө чыгарат. Ал дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына алган. Тыйындын номиналы 10 сом, салмагы 31,1 грамм. Аччаушты Улуттук банктан 5580 сомго сатып алса болот. Маалымат Плак, Спутник, Кыргызстан. Коңшу өлкөдө жубайлар 3 баласы менен чогуу өлтүрүлгөн. Кылмышка эмне себеп болгон? Өзбекстанда Ташкент облусунун Жаңы Жол районунда 29 жаштагы жигит 5 адамды өлтүрүүгө шектелип кармалды. Подробно чекит уз сайты жазгандай, Жаңы Жол районунда турак үйдө бир үй бүлөнүн эркек киши, аял киши жана 3 баласынын жансыз денелери табылган. Кылмышкер аларды өлтүргөндөн кийин үйдү өрттөп салган болчу. Өзбекстандын башкы прокуратурасы шектүү үй бүлө башчысынын тууган экенин билдирди. Алдын ала маалымат боюнча кылмышка карыз себеп болгон деп айтылат. Маалымат Плак, Баракелде. Тажикстандын бийлиги аялдарды хиджаб кийүүдөн алыс болууга чакырды. Тажикстандын муфтийлер кеңеши улуттук кийим тууралуу чечим чыгарды. Анда тажик улуттук кийим сүннөт агымынын укуктук мектебинин талаптарына жооп берери. Мындан улам тажик аялдарынын орунуусуна зарылчылык жок экендиги, хиджаб кийип чоочун маданиятты пропагандалоодон узак болуу керектигин айтылган. Мындан сырткары аялдарга чыпташкан, денени көрсөткөн жука, кара түстөгү жана дененин бөлүктөрүн көрсөткөн кийимдерди кийүү сунушталбай тургандыгы да айтылды. Жогорудагы фатвада эркектердин кийими боюнча дагы нормалар каралган. Буга чейин март айында өлкө президенти Эмомали Рахмон аялдардын оронуп жүрүүсү боюнча маселе көтөрүп, муфтиятка 1 ай ичинде чара көрүүнү тапшырган. Ал эми июнь айында парламентте чоочун маданиятка тиешелүү кийимдерди кийүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Маалымат Плак, Баракелде. Olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Эрдоган Израилди басып ала турганын айтып коркутту. Туркиянын президенти Речеп Тайип Эрдоган Ризеп провинциясынын партиялык чогулушунда Туркия Израилди басып алышы мүмкүн деп коркутту. Анын сөзүн туркиялык Хаберлер басылмасы жазды. Израиль Палестинага мындай нерселерди кыла албашы үчүн биз абдан күчтүү болушубуз керек. Карабах менен Ливияга киргенибиздей бул жерге дагы кире алабыз. Бизди эч нерсе токтото албайт. Болгону бул кадамдарды жасоо үчүн күчтүү болушубуз керектигин Эрдоган
Өз кезегинде Израиль басып алуу коркунучуна жооп кылып Эрдоганга Ирактын өлүм жазасына тартылган лидери Саддам Хусейндин тагдырын эске салды. Бул тууралуу Times of Israel өлкөнүн тышкы иштер министри Кацка шилтеме берүү менен билдирди. Эрдоган Хусейндин жолуна түшүп Израилге кол салам деп коркутууда. Ал ошондо эмне болгонун жана анын баары кандай аяктаганын эстеши керек деп айтылат. Израилдин тышкы иштер министрлигинин башчысынын билдирүүсүндө. Маалымат Блак Супер KG. Жети Өгүз районунун Саруу айылында 500 орунду Чабылдаев атындагы мектептин курулушуна капсула салынды. Мам курулуш агенттигине билдиришкендей, ведомство жетекчиси Нурдан Орунтаев Ысык Көл облусунда болгон иш сапарын алкагында капсула салуу иш-чарасына катышты. Мектептин курулушу республикалык бюджеттен каржыланат. Тендердик баасы 232 миллион сомдон ашыкпаланган. Курулуш монтаждоо иштери Дастан Строй компания жоопкерчилиги чектелген компаниясы тарабынан аткарылат. Маалымат Блак Кабар KG. Казакстандан мыйзамсыз ташылып келе жаткан 1,6 тонна кой эти аныкталды. Казакстандан Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келе жаткан 1,6 тонна кой эти аныкталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин билдиришкендей, мыйзамсыз жүктүү ветеринардык кызматтын Кең Булуң чек ара ветеринардык көзөмөлдөө пунктунун инспекторлору Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасынан кармашкан. Жүктүү эптин ветеринардык санитардык талаптары сакталбагандыгы, ошондой эле тиешелүү ветеринардык коштоочу документтери жок экендиги белгилүү болду. Инспекторлор тиешелүү артка кайтаруу актысын түзгөн соң жүк Кең Булуң көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу Казакстанга артка кайтарылды. Маалымат Блак Кабар KG.